Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку соттун өкүлү Рашид Алмазбекович Мусуралиевке берилет. Трибунага келиңиз. Саламатсыздарбы, Конституциялык соттун төрагасы, Конституциялык соттун судьялары, катышуучулар, Кыргыз Республикасынын Жогорку соттун өкүлү катары кыскача Жогорку соттун позициясын айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Жорокуловдун, Кочкоровдун, Мусулмановдун арызы негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда каралып жаткан Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 376-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 324-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү үчүн иши боюнча төмөнгүлөр билдирет. Берилген өтүнүчтүн мазмунуна ылайык жарандык процессуалдык кодексинин 376-беренесинин колдонулушу укуктары жана милдеттери соттун чечимдерине козголгон, бирок процесске катышууга тартылбаган адамдардын жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысы кайра кароо жөнүндө арыздары берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп көрсөтүлгөн. 376-беренесине таянсак, жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз менен сотко кайрылуу укугу ишке катышкан жактардын процессуалдык укуктарын улантуучуларга мыйзамда каралган учурларда процесске катышканга прокурорлорго таандык. Мыйзамдын күчүнө кирген сот актыларын жаңыдан ачылган жагдайларга же жаңы жагдайлар боюнча кароо институту сот өндүрүшүн өз алдынча стадиясы болуп саналат. Жана ишти чечүү учурунда арыз ээсине жана сотко билинбеген же билиниши мүмкүн болбогон иш үчүн олуттуу жагдайлар табылгандыгына байланыштуу соттук коргонуу жана ишти кайрадан кароо укугу камсыз кылуу ыкмасы болуп саналат. Бул жобо соттук актылардын мыйзамдуулугун, негизделүүн текшерүү үчүн эмес, иштин чечүүнүн натыйжасына таасир этиши мүмкүн болгон далилдер негизинде иштерди жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлардан улам кайроо мүмкүнчүлүгү жана арналган. Мисалы, ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктары жана милдеттери карата сот чечими кабыл алган жактар мыйзамдын күчүнө кире элек сот актысын апелляциялык тартипте даттанууга, ошондой эле күчүнө кирген сот актысы кассациялык даттанууга келтирүүгө укуктуу. Ал ченемдер жарандык процессуалдык кодексинин 323-352-беренелеринде көрсөтүлгөн. Жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо тууралуу арыз менен кайрылууга укуктуу жактардын чектелиши соттук актылардын туруктуулугун камсыз кылуу жана чексиз соттук кароолордун алдын алуу багытталган белгилөө зарыл. Мыйзам ушун менен сот чечимдеринин туруктуулугу менен сактайт. Эгерде процесске катышпаган башка жактар укугун бузулган деп эсептеп ишти кайра карап берүү талап кыла баштаса, анда сот чечимдери туруксуз болуп, ал эми соттук актылар акыркылык күчүнөн ажырайт. Мындай жагдай ишке катышкан тараптардын да укуктарын терс таасирин тийгизет. Мындан тышкары, аягына чыккан иштер боюнча айрым жарандар укугун кыянаттык менен колдонуу аркылуу сот актыларын жокко чыгаруу тобокелдиктерин жаратылышы мүмкүн. Бул өз кезегинде сот процесстерин негизсиз созулуусуна алып келет. Мыйзам чыгаруучу жарандык процесстик кодексинин 376-беренесине чечимдерди кайра кароо боюнча арыз берүү укугун таандык адамдарга тизмесин аныктоо менен жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген соттук коргонууга болгон укуктарын чектебейт же бузбайт. Тескерисинче, соттук актылардын адилеттүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылуу кепилдиги болуп саналат. Жогоруда негизинде соттун чечимин кайра кароо боюнча укуктук мамилелерди жөнгө салуу жарандык процессуалдык кодекстин 376-беренесинин өзүнүн укуктук табияты жана максатына ылайык келет деп эсептейт. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө карама каршы келбейт деп пикирди билдиребиз.